Кийинки сөз Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Бермет Бактыбековна Карабаева. Saat 2'de İçişleri Bakanlığı Akademisi'nde Бара бериңиз. Бара бериңиз. Саламатсыздарбы? Биз эмгек министрлигинин компетенциясын чегинде айтып кетсем, бул эмгек кодексинин 37-беренесинде бизден иштен четтетүү деген берене каралган. Бул жерде кызматтан четтетүү деген берене бизде жок. Анткени бул кылмыш иштин негизинде да ошол каралат. Сиз кайсы бөлүмдө иштейсиз? Эмгек бөлүмү. Эмгек бөлүмү. Да. Өзүңүзгө маалым болгондой, ушул 25-жылдын 23-январында биздин жаңы эмгек кодекси кабыл алынган. Ошондо бул 37 берене, мурун бул 76 берене болчу, бул толукталган. Ошол иштин четтетүү убагында сот жүрүп аткан учурда ошол эмгек акысы сакталат деген ошо норма кирген. Бул ошо эмгекчилердин ошо коргоо максатында депутаттар тарабынан киргизилген, жогорку кеңеште каралып аткан кезинде. Ошол сакталып келатабы бүгүнкү күнгө чейин? Азыркы күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин мындай кайрылуулар болгон жок. Четтетүү боюнча бизде 24-жылы гана бир кайрылуу болгон. Бул жерде кылмыш иши эмес эле, бул жерде операцияларынын бир кызматкерин ошол мындай служебное расследование болуп, ошол жерден четтетишкен. Ошол себептен кайрылган, мыйзамсыз мени четтетти деп. Башка мындай кызматтан четтетти деген мындай бир кайрылуу келип түшкөн эмес. 23, 24, 25 жылдары мындайлар жок бизде кайрылуулар. Жок, мыйзам кабыл алынган деп атпайбы? Кайрылуулар болгон эмес. То есть Бул эми норма жаңы. Барбы? Азыркы Нурсултан Жаныбекович,